Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрүп жатасыздар. Бүгүн 6-чы чакырылыштын депутаттарынын жыйынтыктоочу жыйыны өтүүдө. Алар ушул убакыт ичинде кандай иштерди жасоого жана кандай мыйзамдарды кабыл алууга жетишти, биз менен бирге көрүңүздөр. 6-чы чакырылышта депутаттар кандай мыйзамдарды кабыл алууга үлгүрүштү? Ошондой эле бул 6-чы созывдун депутаттары эмне иштерди жасаганга жетишти? Баары салыштырмалуу, чыныгы бааны тарых берет, эл берет. Бирок 5-чи чакырылышка караганда бул парламенттин доорунда 6 жылда парламент өзү отуруп парламентке каршы иштер болду. Парламенттин ыйгарым укугу кыскарды да. Мен эсимде калган катардагы закондор кабыл алынды, бирок парламент өзүнүн саясий эркин эң сынала турган эң оор учурда көрсөтөт да. Ошондой учурда парламент саясий эркин жоктугун көрсөтүп, 16-чы жылы биз 10 чакты депутат каршы болгонуна карабай, Конституцияга каршы келген, себеби Конституция 20-чы жылга чейин өзгөртүү тыюу салынганда, жаңы редакцияны кабыл алды. Ошондон баштап чатактын баары башталды. Оппозициялык маанайдагы депутаттарга эч негизсиз иш козголуп, аларды түрмөгө отургузуп атканда парламент унчукпай отуруп берди. Бул экинчи кемчилиги. Үчүнчү, биз 5-чи чакырылышта 2010-2015 Европа өлкөлөрү Кыргызстанды парламенттик демократиясы бар өлкө катары таанып, Орто Азиядан биз биринчи болуп Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясына мүчө болуп өткөнбүз. Орто Азиядан жападан жалгыз. Тилекке каршы ошол баалуулуктарды, ошол дөөлөттөрдү бул чакырылышта биз коргой алган жокпуз. Ушул парламенттин катышуусу менен парламенттин ыйгарым укуктары кескин азайды. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Сот реформасын жүргүзө алган жокпуз. Акыркы 6 жылда элдин ички дүң кирешеси өскөн жок. Пандемиядан кийин тескерисинче Кыргызстанда кедей адамдардын саны 1 миллиондон ашып кетти. 1 миллионго көбөйүп 33% ашып кетти. Бул өкүнүчтүү. Саламатсызбы? Бул 6-чы чакырылыштын депутаттары негизи көп мөөнөткө отурдуңуздар. Ушул учурда сиздер кандай чечимдерди кабыл алууга жетиштиңиздер? Элдин жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө мындай пайдалуу мыйзамдарды кабыл алдыңыздарбы? Рахмат. Өзүңүз айткандай 6-чы чакырылыш 6 жылдык мөөнөткө отурду. Бул эми элибизде, мамлекетибиздеги шартына жараша болду. Былтыр октябрь окуясынан кийинки жалпы эле мамлекетибизде стабилдештирүү, мыйзамдуу талаада иш алып баруу боюнча чоң кызмат кылды. Аны эл деле жакшы тараза билет. Анан эми жалпы 6-чы чакырылыштын аткарган кызматтары боюнча бааны толук эл бериш керек. Буга чейин да берип келатат. Анын ичинде калың калкыбызга социалдык жактан коргоо боюнча бир нече мыйзамдар кабыл алынды. Бул эми жанагы үй бүлө, начар үй бүлөлөргө, кары картаңдарга, пенсияларга, пособияларга кошумча, андан тышкары эми айыл чарбасы болгондон кийин, биз агрардык мамлекет болгондон кийин айыл чарбасына тиешелүү да көп мыйзамдар кабыл алынды. Бул жайыттар боюнча, токойлор боюнча, кен байлыктар боюнча, ирригация боюнча, булардын баардыгы ушул элге кызмат кылат деген ойдобуз. Бул ушул биздин 6-чы чакырылыштагы депутаттардын чоң салымы деп эсептейм. 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңеште бир топ элдерибиз коомчулук сынга алат. Бирок өзүнүн мындай тарыхый миссиясын аткарып кетти. Эң негизгиси ушу мамлекетте былтыр өтө мындай кейиштүү окуялар болду, башаламандык болду, бийлик алмашты. Бирок ушул Жогорку Кеңеш ошол учурда өзүнүн ошо туруктуу саясий абал сакталып калышына чоң салымын кошуп кетти да. Ошонун негизинде жаңы өкмөт башчысын шайлады, ал кийин президент болуп шайланды, Конституция өзгөрдү, кылмыш жаза кодексинин жаңы редакциясы кабыл алынды. Бул өтө орчундуу маселе. Ошол эле жакында көрдүңөр, башкы прокуратурадан 3 депутат боюнча сунуштама келди. Кылмышка тартуу боюнча уруксат алуу. Ага дагы Жогорку Кеңеш мындай өзүнүн позициясын көрсөтүп, уруксат берүүдөн баш тартты да. Анткени мен ойлойм, тиги ал Жогорку Кеңештин депутаты эле эмес, ар бир жаран өзүнүн күнөөсү далилденгенге чейин эркиндикте жүрүүгө бул Конституциядан берген укугу да. Анан эгерде чынында эле күнөөсү далилденсе, анда аны жоопкерчиликке тартса болот. Бизде жүздөгөн адамдар
2 жылдап 3 жылдап камалып 2 жыл 3 жыл отургандан кийин акталып кетип атат, толук акталып кетип атат да. Ал 2 жылдык 3 жылдык абакта отурганда канча деген ден соолугуна зыян келип атат, канча деген аброюна шек келип атат, канча деген жакындарына зыян келип атат. Анын баарын эске алынбай эле ошентип баягы бир күчкө салуу менен эркин ажыратып коюшат, эркиндигинен. Ошондойго мына жогорку кеңеш жок дегенде акыркы ушул жыйындарында өзүнүн позициясын туруктуу сактап калганга үлгүрдү. Тагыраагы жогорку кеңеш өзүнүн миссиясын аябай жакшы аткарды деп айта аласыз, Аябай жакшы деп айтканда мен алысмын. Кээ бир учурларда ушул чынында эле күн карамалык бир позицияга дагы көпчүлүк депутаттар кармалышты, бирок баары бир мен ойлойм басымдуулугу бул конструктивдүү ар бир бийлик бутагы менен иштешкенге жетишти. Саламатсызбы, негизи эле бул тарыхта 6-чакырылыштагы депутаттар, жогорку кеңеш депутаттары, эл өкүлдөрү көп убакытка отурушту. Ошол эле учурда сиз эл өкүлү катары эмес, төрагалык милдетти да аткарып кеттиңиз. Кандай иштерди жасаганга жетиштиңиздер? Көптөгөн саясий чечимдерди кабыл алдык. Көптөгөн ушул жерде мисалы 2019 жылдын 2020 жылдын башында мына пандемия COVID-19 илдети дүйнөнү каптаганда Кыргызстанда да оор күндөр өттү мамлекетибизде. Ошондо өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалдар киргизилген биздин региондор, шаарларыбыз болду. Ошонун баардыгын контролдөө функциясын мыйзамдын жолунда ушу жогорку кеңеш тарабынан аткарылып жатканын баардыгы эл журт көрүп атты. Баардыгыбыз ошонун үстүндө тыгыз иштеп аттык. Ошол убактагы ратификацияланган көптөгөн мыйзам долбоорлору болсун, элге болгон грант түрүндө келген жардамдар болсун, мунун баардыгын ошо жогорку кеңеш тынбай кабыл алып берип атты. Мунун баардыгы ошол эл үчүн, мамлекет үчүн деген иштер 6-чакырылыштын убагында жасалды десем мен жаңылбаймын. Анан эң негизгиси мына сүйүнчү пул деген жакшы мыйзам кабыл алынды. Баягы бала ымыркай төрөлгөндө үй бүлөгө ата энесине бериле турган. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген, эгерде үй бүлөдө ошондой балдар болсо, жашы 18 жашка чейин жетпеген, мына аларга мамлекет тараптан кам көрүү иретинде пенсиялардын жылдан жылга көбөйүп турушуна, кошулуп турушу боюнча мына мыйзамдарды кабыл алдык. Мамлекеттин бюджетин тыгыз контролдоо иретинде анын иштелиши, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен эки тепкичтүү мыйзам долбоорунда туура иштерди алып баруу, контролдоо, мунун баардыгы жогорку кеңештин алкагында болуп атты. Мен ойлоймун, жакшы иштерде болду. Эгерде жаңылыштык иштерде болуп кетсе, туура эмес багытта эл тарабынан да сөздөр айтылып атты. Эгерде ошондой кемчиликтер болсо, арийне мен өзүм депутат катары 6-чакырышта элден кечирим сураймын. Бирок чын дилибизден, ак ниетибиз менен элге иштеп бергенге эч бир күчүбүздү, акылыбызды аяган жокпуз. Анткени биз эл тарабынан шайланып келгенден кийин элдин үмүтүн, мамлекеттин өнүгүшүнө салымыбызды кошобуз деп мына ушул жерде отурдук. Ошонун негизинде алкагында таза ак иштеп бергенге баардык аракетибизди жасадык. Саламатсызбы, 6-чакырылышта сиздер депутат катары, эл өкүлү катары кандай мыйзамдарды кабыл алууга үлгүрдүңүздөр? Деги эле алардын мындай натыйжалуу жактары жана кемчиликтери болду, ошолорго токтолуп кетесизби? Рахмат. Мен тилекке каршы 2 жылдан ашыгыраак эле депутаттык мөөнөтүмдү өтөдүм. Бул аралыкта бир топ саясий, социалдык, экономикалык мыйзамдар кабыл алынды. Ошол эле шайлоо жөнүндө мыйзам, саясий жактан шайлоо процесстерин өзгөртүү мыйзамдары, ошол эле пандемияга байланыштуу мына медиктерди көтөрмөлөө мыйзамдары, ошол эле социалдык мыйзамдар, мисалы алиментте өзүнчө бир милдеттеме берүү мыйзамдары, көп мыйзамдар кабыл алынды. Колубуздан келишинче иштедик, бирок бул бааны ар бир эле процесске бааны убакыт берет да. Ошол убакыт анан тарых өзүнүн баасын берсе керек.
Саламатсызбы? 6-чы чакырылышта сиздер кандай мыйзамдарды кабыл алууга жетиштиңиздер? Анан деги эле элге пайда алып келүүчү, деги эле кандай өзгөрүүлөр болду бул 6-чы чакырылышта сиз эл өкүлү катары ошого баа берип кетсеңиз? Мен 6-чы чакырылыштын башынан эмес кийинчерээк келген депутаттар катары баа бере алам. Анткени башында биз качкан эмеспиз, бирок кандай болбосо дагы 6-чы чакырылыш көптөгөн мыйзамдарды кабыл алды. Эң негизги чоң событиялардын бири бул ошол биздин жанагы мурдагы жылкы октябрь окуяларынан кийинки мындай правовой полега, мындайча айтканда мыйзамдуу жолго түшүп, анан эл аралык деңгээлде, эл аралык башка мамлекеттердин арасында өзүбүздү мыйзамдаштырып, биринчи жолу мындай реалдуу жол менен кетип калганыбыз бул чоң жетиштик деп эсептейм да. Анткени биздин ошол кабыл аткан чечимдерибиз биздин мындай мыйзамдуу жол менен премьер-министрди коюп, мыйзамдуу жол менен анан ИО президентте болуп, мыйзамдуу жол менен конституцияны кабыл алып, анан президентти шайлап алгандын бирден бир чоң ролу ушул парламенттин ролу деп эсептейм да. Кандай болбосун, кандай бизди атабасын, бирок бул чоң нерселер катарыкта кала турган нерселер. Негизинен эми мыйзамдар, көп жакшы мыйзамдар кабыл алды. Эми акыркылардан ошол жаңы конституциянын дагы кабыл алынышы жөндөн жөн болгон жок. Ал жерге дагы ушул депутаттардын дагы салымы бар деп эсептейм да. Негизинен 5 жыл, 6 жыл иштеп калдык. Эми 6 жылдын ичинде эл үчүн, мамлекет үчүн жазылган мыйзамдардын бир тобу бар. Анын арасында мен өзүм да белгилеп кетсем болот. Өзүм да ушул кыска мөөнөттө 17 мыйзам жазып чыктым. Ошолордун дагы 7-оосу кабыл алынды. 7-оосу коррупцияга каршы, элге эл үчүн иштей турган, мамлекет үчүн иштей турган гана мыйзамдар болду деп айта алам да. Ошол эле мына штрафтарды түшүрдүк, эл кыйналбасын деп. Ошол эле ушул биздин жанагы топурак туулган жерибиз топурак алтын деп эле алтын бизде кала бербесин, топурак бизде кала берсин, алтын чыгып кете бербесин деп алтын бизде кала турган мыйзамдарды кабыл алып бердик. Айтор ушундай экономикалык дагы бир топ жакшы мыйзамдарды кабыл бердик. Коррупцияга каршы жана өзүбүздүн айтып кетаткан таразалар маселесинен көтөрүп ошол жерден кабыл алып бердик. Смог боюнча күрөшүү бир том токтомдорду кабыл алдык. Айтор мен ойлойм жакшы эле жумуштар кылынды. Эл өз баасын берет, тарыхта өзүнүн ордусу бар деп эсептейм. 6-чы чакырылышта дерлик парламент өзүнүн ишин жакшы эле аткарды деп ойлойбуз. Анткени өлкөдө ар кандай кырдаал болду, баарыбызга белгилүү болгондой. 6-чы чакырылышка пандемия учуру туура келди, дүйнөнү каптаган. Андан кийинки биздеги тополоңдор болду, билесиздер бар. Элде ар кандай башчылар кеткенде ар кандай учурлар болуп калды. Ошол убакта бир гана дүйнө жүзү ошо парламенттин чечимдерин кабыл алган учур болду. Ошол убакта мамлекеттин туруктуулугу үчүн, өлкөнүн келечеги үчүн парламент өзүнүн ишин так туура аткарып берди. Ошо менен бирге эле 6-чы чакырылышта башынан аягына чейин биз кечирээк келдик. Бирок ошол жашоого, бизнеске, айыл чарбага керектүү мыйзамдарды баарын кабыл алышты. Ошонун ичинде биз мына келгенден бери өзүбүз автор болуп катышкан мыйзамдар да бар. Бизнес тармагындагы өрт коопсуздугу боюнча, поэтапный строительство деп ошол боюнча, айыл чарбалар боюнча өзүбүз кабыл алган мыйзамдар азыр жемишин берип иштеп атышат. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрө алдыңыздар. Деги эле 6-чы чакырылыштын эл өкүлдөрү кандай иштерди жасады, кандай мыйзамдарды кабыл алды, бааны сиздер бересиздер. Биздин Кеңеш KG сайтыбызга кирип, YouTube баракчабыздан бардык расмий саясий жаңылыктар менен кабардар болууга чакырабыз. Саламатта калыңыздар.